Саламатсыздарбы? 27 ноябрга алынган маанилүү жаңылыктарды сунуштайбыз. Казакстандын президенти Кыргызстанга иш сапары менен келди. Екатеринбургда полиция кыргызстандык жаранды кармоо учурунда атып салды. Бишкекте 2 сутка ичинде 12 адам каза болду. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк маалымат. Казакстанда 1000ге жакын ишкана кыргызстандык капиталдын жардамы менен иштеп жатат. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев эки республиканын мамлекеттер аралык жогорку кеңешинин жыйынында билдирди. Бүгүн 27 ноябрда Казакстан башчысы Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Президенттин айтымына караганда, Кыргызстанга казак инвесторлору $1 миллиард салган. Кыргызстанда казакстандык капитал салынган 2000ге чукул ишкана иштеп, аймактардын социалдык жашоосуна активдүү аралашкан. Андыктан кыргыз өкмөтү мындан ары да казак инвесторлоруна жардам көрсөтүп, жылуу мамиле жасайт деген ишенимдебиз, деген Токаев. Андан сырткары президент Кыргызстандын бизнеси Казакстанда да иштеп жатканын айтты. Бизде да Кыргызстандын катышуусу менен 1000ден ашуун ишканалар бар. Алар да казак экономикасынын өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошуп жатат, деди Токаев. Айрым депутаттар бир адамдын атын атап кыйын болуп олтурасыңар, ошол адамдын эсеби менен депутат болгонсуңар деп бүгүн 27 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында депутат Бакыт Төрөбаев айтты. 2010 жылга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин министри болчумун. Бизди кубалашкан. Андан кийин 5-чакырылышка депутат болуп келгенде КСДПнын мүчөлөрү мага көп асылчу. 5-6 жыл бою тополоң болсо эле ким күнөөлүү дешсе, Бакиевчилер күнөөлүү дешчү. Бакиев кеткенине канча жыл болду? 9 жылдын жүзү болду. Бүгүнкү күндө эмне болуп жатат? Кайра эле КСДП өзүңөр шайлаган президентти алып келдиңер. Биз шайлоодон утулдук, чыктык. Биз макул болдук. КСДП кайра эле тополоң кылып жатасыңар. Кыргыз өлкөсүндө териштирүүдөн башка көйгөй жокпу? Айрым депутаттар 2015 жылы келгенсиңер. Бир адамдын атын атап кыйын болуп отурасыңар. Ошол адамдын эсеби менен депутат болгонсуңар. Аткезчилик боюнча сүйлөсөк, ошол кезде бир эле адам аткезчилик жасадыбы? Анда бажынын башчысы болуп Кубанычбек Кулматов отурган, башкасы премьер-министр болуп турган. Ошолордун баарынан сурабайлыбы? Аткезчилик жөнүндө канчадан бери айтып жүрөм. Казакстандан, Өзбекстандан келип жатат деп. Бул маселе бүгүн эле чыгып калдыбы? Каяктагы бир Саймайти деген алдамчынын сөзү менен дүрбөлөң болду. Ал ким өзү, деди Төрөбаев. Раиса Атамбаевага жолдошу менен жолугушууга уруксат беришти. Бул тууралуу 24 агенттигине мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу билдирди. Маалыматка караганда, 1-май райондук соту Раиса Атамбаеванын суранычын канааттандырып, камактагы күбөсү менен жолугушууга уруксат берди. Жактоочулардын билдирүүсүндө, мурунку мамлекет башчы өзүн жакшы сезүүдө, кармоо шарттарына карата эч кандай нааразы эмес. Мурункудай эле көп китеп окуп, спорт менен машыгып жатат. Сот мурунку президенттин жубайынын суранычын аткарганы менен Кадыр Атамбаевдин атасы менен жолугушуусуна уруксаат бербей койгон. Алмазбек Атамбаевге укук коргоо органдарына карата зомбулук көрсөтүү, адам өлтүрүү, барымтага алуу, массалык башаламандык уюштуруу, жемкорлук айыбы тагылууда. Жалал-Абад облусунун Майлуу Суу шаарындагы аскер бөлүгүндө ыкчам кызмат өтөп жаткан 22 жаштагы жоокер өз жанын кыйды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жөө аскерлеринин маалымат кызматы билдирди. Сөөгү 27 ноябрь күнү эртең мененки саат 8:00 автоунаа паркынын аймагынан табылды. Ага айдын эң мыкты жоокери катары 10 күндүк өргүү берилип, үйүнөн аскер бөлүгүнө 26 ноябрь күнү кайтып келген деп айтылат билдирүүдө. Учурда өлүмдүн себептерин аныктоо үчүн ичкиликтөө жүргүзүлүүдө. Жалал-Абад гарнизондук аскер прокуратурасы аталган факты боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштады. Екатеринбургда патрулдук күзөт кызматынын кызматкери кыргызстандык жаранды кармоо учурунда ага карата ок чыгарды. Бул тууралуу Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттары жазды. Маалыматка караганда, 24 ноябрда Баңгизатын мыйзамсыз сактоого шектүү делип кармалган 28 жаштагы Качкын Тажиев медициналык мекемеден текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып, качууга аракет жасаган. Полициянын лейтенанты анын артынан кууп жеткен. Шектүү каршылык көрсөтүп, ок атуучу куралды алууга аракеттенгенде полиция эскертүү иретинде асманга ок аткан. Бирок кармалган жаран каршылык көрсөтө бергендиктен полиция аны атып жиберген. Окуя боюнча териштирүү жүрүүдө. Каза болгон жаранга маңзаты мыйзамсыз сактоо факты боюнча кылмыш иши козголду. Ал эми полиция колуна жаракат алып ооруканага жеткирилди. Каза болгон баланын атасы Баңгизатын атайлап салып коюшкан деген ойдо. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын берген маалыматына ылайык Качкын Тажиев Жалал-Абад облусунда жерге берилет. Ал Орусиянын жараны болчу.
25-26 ноябрь күндөрү көз жумган үй жайсыз 12 кишинин 3-өө гана тоңо өлгөн. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Кечээ Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун директору Данияр Кошоков акыркы 2 сутка ичинде сууктан 12 кишинин каза тапканын айткан. 27 ноябрга караган түнү термометр -10 градусту көрсөтүп турду. Министрлик экспертизадан кийин 3 гана кишинин тоңо өлгөнү такталганын белгилеп, калгандарынын өлүмүнө башка нерселер себеп болгонун кошумчалады. Мындан тышкары, акыркы 10 күн аралыгында тез жардам кызматы көчөдө калган 11 кишини алып кеткен. Алардын баары медицина мекемелерине жана баш калкалоочу жайларга жеткирилгени айтылды. Биздин каналга жазылып, акыркы жана маанилүү жаңылыктар менен камсыз болуңуздар.